Эгер силер мен айтыны тандадым, мен эми мындан ары жашоомдо тирилигимди ушул IT компьютер аркылуу кылам деген чечимге келген болсоңор, анда силер мындан сырткары дагы 3 нерсени сөзсүз кылышыңар керек. Ансыз болбойт. Биринчиси англис тили. Эгер англис тилди билбесеңер, азыркы заманда көптөгөн эшиктер силер үчүн ачылбайт. Ушул компьютерди билген, силер билгенди билген, бирок ошол эле ушуда англис тилди билген адам болсо, компаниялар ошол билген адамды тандайт, силерди эмес. Экинчиси бул ден соолугуңарды өтө жакшы карашыңар керек. Айтишник абдан аз кыймылдаган адам. Эртең иштеп баштаганыңарда өзүңөр байкайсыңар, кыймыл кескин түрдө жашооңордо азайып кетет. Эртеден кечке жумушта отурасыңар, үйгө барганда дагы отурасыңар, үйдөн жумушка келе жатканда маршруткада же өзүңөрдүн машинаңарда отурасыңар. Ошончолук аз кыймылдаган адам денесине ар түрдүү оорулар жабышып баштайт. Эми оорукчан болсоңор, ден соолугуңар начар болсо, мунун баарынын эмне мааниси бар? Ошон үчүн спорт аркылуу жана туура тамактануу аркылуу денеңерди карашыңар керек. Үчүнчүсү, силерге Кудай канча жыл өмүр берген болсо, ошол бир жашооңар бар да колуңарда. Ошол жашооду кантип жашаш керек деген суроодон жол менен, ошол суроо менен жолго чыгып, ар түрдүү китептерди окушуңар керек. Ошол суроого жооп издешиңер керек. Бул акылмандуулукка умтулуу, орусча айтканда мудростька умтулуу да. Аны кылбасаңар, онун бардыгы дагы эле маанисиз болуп калышы мүмкүн. Ушунун бардыгы бар, ийгилиги бар, акчасы бар жок бар, бирок бактысыз болгон адамдар бул дүйнөдө өтө көп. Ошолор мону ушуга көңүл бурбаган адамдар да. Бул тараптан эгер кем болсоңор, ийгиликке жеткен учурда, көп акча тапкан учурда дагы абдан чоң каталарды кылып алышыңар мүмкүн. Көп кетишиңер мүмкүн, адамдарга жакпаган бир кадамдарды кылып коюшуңар мүмкүн. Ошон үчүн муну дагы ошону менен кошо алып кеткиле. Ушул төртөө бирге кете турган болсо, IT, англис тили, спорт, ден соолук, анан китеп бирге кете турган болсо, менимче силерде баары жакшы болуш керек.